Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selamu ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tutkan arzunuzlarda Kudai Talam kabul alan olsun. Kalap tilekтериңиздерди өзгөчө ушул акыркы 10 күндүктөгү жакшылыктарыңыздарды Жараткан Аталам кабыл алып, эселеп көп сооп кылам болобуз. Коомго салым кошуу боюнча, элге, журтка салым кошуу боюнча мен пайгамбарыбыздын бир эле хадисини бүгүн мындай окуп, көз жүгүртүп, ой жүгүртүп, ушул хадисти айтып берейин деп чечип келдим мен. Көп деле мен сөзүмдү узартпайм. Кыска нуска пайгамбарыбыздын бир хадисине токтолгонду орундуу көрүп турам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын деңгээлине жараша, адамдардын абалына жараша ар кандай суроого ар кандай кылып жооп берчү да. Кайсы бир адамдар о Аллахтын элчиси, Алла Таала үчүн эң жакшы адам ким десе, хойрукум ман таалламал Кур'ан ва аллама. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөткөндөр деп айткан. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хойрукум, силердин эң жакшыңар ахсанукум хулука. Эң мыктыны кулук мүнөздүүсү, ал ушул силердин эң жакшыңар деп айткан. Анан мен бүгүн ушул хадистерди тегерене олтуруп, бир узун хадиске көзүм түшүп, ушул хадисти сиздерге айтып берейин деп олтурам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан дагы бир жолу келип сурашты да: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, айюннас ахаб илаллахи таала." Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам ким деп пайгамбарыбыздан сурашканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анфаухум линнас деп жооп берди. Адамдар үчүн эң сүйкүмдүү адам, элге, журтка эң пайдасы көп тийген адам Алла Таала үчүн эмне үчүн деди? Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деди. Анфаухум линнас, адамдарга эң көп пайда келтирген, адамдарга эң жакшы нерсени көп тартуулаган адам, ошол адам Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам деди. Пайгамбарыбыздан кайра сурашты: "Я Расулаллах, айюл а'мал ахаб илаллах." О Аллахтын элчиси, кайсыл амал Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деп сурашты. Ким билет? Пайгамбар деп жооп берген. Айюл а'мал ахаб илаллах. Алла Таала үчүн эң жакшы көрүлгөн амал кайсыл амал? Бирөө кечирген, азаматсыз. Бирөө. Башка? Алла Таала үчүн эң жакшы амал кайсыл амал? Жакшылык кылган, намаз окуган, сонун, Я. Белек берген адам, хадия берген адам, зикир кылган адам. Жетимдин башын сылаган адам. Эки адам урушуп кетсе, биринчиси кечирим сураган адам. Сонун. Башка? Урушкан эки адамды жараштырып коюу. Бир тууган урушуп кетсе жараштырып коюу. Сонун нерсе. Сиздер айткан нерсенин көпчүлүгүн пайгамбарыбыз башка бир хадистерде айткан. Бирок менин бүгүнкү бир тутулуп турган нерсе пайгамбарыбыздан Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам ким деди эле. Ким деп жооп берди пайгамбар? Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү адам ким деп жооп берди? Я. Анфаухум линнас. Элге пайдасы тийген эмес, элге эң көп пайдасы тийген адам Алла Таала үчүн эмне деди? Сүйкүмдүү адам, эң көп пайдасы тийген адам. Ахаб, кайсыл амалдар, кайсыл иш Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деди эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Сурурун тулхилуху аля ахикал муслим. Мусулман бир тууганыңдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү амал деди. Мусулман адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо
эң сүйкүмдүү амал деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте улай мындай деп атат да. Bir adamдын дейт, якды хажатаху. Бизге биринчи суроо берип, кайсылам адам жакшы адам, Алла Таала үчүн сүйкүмдүү, кайсылам ал жакшы амал чечмеледи дагы, анан бизге акырын хадистин улансында бизге түшүндүрө баштады. Кайсы бир адамдын кажетін чечип койсоң, мына ушул мусулмандын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулуң деди. Кайсы бир адамдын проблемасын чечсең, ушул адамга сүйүнүч тартуулуң деди. Кайсы бир курсагы ач адамдын курсагын тойгозсоң, мына ушул мусулманга сүйүнүч тартуулаганың деди. Кайсы бир адам карызга батып калса, кыйналып турса, акча жактан кыйналып турса, тыйын тыпырын жардам берип койсоң, мусулманга сүйүнүч тартуулаганың деп айтты. Хадистин улансында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да. Мадина Мунавварада. Билесиздер, Меккеден кылынган амалдын сообу эмне болот? Канча эсе көп болот? 1000 эсе. 1000 эсе. Мадинадагы? 500. 500 мü? Маккадагы канча? 1000 элеби? 100 миң, Меккедеги 100 миң, туурабы? Мадинадагыда? Меккеде сан жеткес. Жок. Мадинадагы амалдар башка, эки харам мечитиндеги амалдар башка мечиттерге караганда башкачараак да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Дагы бир суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да. Ушул менин мечитимде bir ay etikafka, bir ay ушул жерде Рамазан жакшы 2 күндөрдө турабыз. Bir ay Ramazan ayını menin mечитимде etikafka олтуруп, жалаң ибадат менен, Куран менен, зикир менен өткүзгөнгө караганда bir адамдын bir адамдын муктаждыгын чечип койсоң, ошого караганда көбүрөөк сорун аласың деди. Рамазандагы bir ay пайгамбарыбыздын мечитинде, пайгамбарыбыздын кабрынын жанында этикафка отурганга караганда, bir адамдын кажетін барып чечип койгон болсом, Алла Таала үчүн ошол эмнерак деди? Соо көбүрөөк деп айтты. Бизде ушундай адамга сүйүнүч тартуулай турган жумуштар, иштер толтурады. Кудай Таалам бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Дүние фурса дейт да. Дүние бул чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү Рамазан айы чоң мүмкүнчүлүк. Сенин дүниеге келгениң чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүн бул жерде отурганыбыз чоң мүмкүнчүлүк. Рамазандын акыркы 2-3-4 күнү калды, чоң мүмкүнчүлүк. Ушул кай дүниеде ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланган адамдар гана ийгиликке жетет. Bir мусулманга сүйүнүч тартуулап коюу Кудай Тааланын астында ушунчалык деңгээлде соошоң дейт да. Жакында эле 3 күн болду, 4 күн болду. Мен суд кеңештин, Кыргызстан Ислам университетинин суд кеңеши кыздары, балдары келди да. Агай бир кичине өзүбүздөн чыгып, студенттер баарыбыз эле студенттер экенбиз, бул жерде көпчүлүк студенттер тыйын тыпырга муктаж. Өзү 10 сом, 20 сомго муктаж да, жоопкерчилиги жок, курсагы тойбой жүрөт, мен деле студент болом да. Суд кеңештин ушундай 5-10 миң сом акчасы бар экен. Ооз ачар уюштуруп коюлуп, баягы оозга жакын мезгилде. Макул сонун болот, башыңарда мен турайын. Мен жардам берген чыктым да. Анан теги магистрал Проспект Мирада бар, ушул жерде мен дагы бергиле чыкканда деп бир сумкага алып алып 10 сомдук, 15 сомдук суу, анан 2-3 курма да. Адамдарга светофордо туруп ушуну берсем, баягы Озачарга жакын мезгилдеги адамдардын сүйүнүчүн, кубанычын, бакытка бөлөнүп атканын мен сөз менен жеткизе албайм да. Келтеген 570 келатат да.
Баягы сууну берсең, баягы кичинекей нерсе ушунчалык сүйүнүп, толкунданып, рахмат. Баягы бакыт кадимкидей көздөрүндө булдурап көрүнүп турат да. Кичинекей нерсе да. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Вала бишик тамыр жарым курма менен болсо дагы өзүңөрдөн эмне калат экен? Тозоктон куткаргыла" деп айтканда. Мүмкүнчүлүктө карасаңыз, сүйүнүч тартуулоонун бир жолу да. Мүмкүнчүлүгүңүз жок да, бирок болбосо деле 10 сом, 20 сомго ишенбесеңиздер бир аткарып көрүңүздөр эле. Кадимкидей мен толкунданып өзүмдү жоготтум да. Чыгып албай, калып келсем, калбай калды дейт. Көөрө калып келбептирбиз десем, мени менен жанымда отурган бир бала: "Агай" деди, "эртеге менден 200 замзам суу, курмасы менен башкасы менен". Мен сүйүнүчтү көрдүм да, баягы толкунданган, баягы көздөрдөгү кубанычты көргөндө ушундай деп анан кийин сунуштай баштады. Бирөө токтоп, дароо сумкасын ачып, агасы" дейт, "светордо ушунчалык убакыт тез да. Өтүп баратат да, сумкасын ачып, акчасын чыгарып, моуну алып койчу" дейт да. Баягы сүйүнүчүнүн ичине каталбай атат да, акчасын тыйын чыгарып, "Байке, моуну мен сизге берейин, сиз алыңчы" дейт. "Биз силерге таркалабыз, кечирип коебуз" деп албай кеттим да. Карасаңыз, айтайын дегеним бири-бирибизге сүйүнүч тартуулай турган жерлер толтура. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистин уланысында айтат: "Кайсы бир адам мусулман бир тууганын агасынын жанында жүрүп, кажети чечилгенге чейин жанында жүргөн болсо, кыямат кайымда Кудай Таала ошол адамдын баягы кыямат кайымда кадам деп коет, буттар жылбай кала турган, эсеп бере бир буттар жылбай кала турган учур келет да. Ошол учурда өзүнүн аягына, бутуна туруктуу тура турган кылып коем" деп айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадистин уланысы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен казама гайдаху", кимде-ким ачуусу келип туруп, ачуусун басса, сатараллаху аурата, Кудай Таала анын билип билбей кылган күнөөлөрүн жашырып коет деп айтты. Ачууң келип атат. Ошол ачууңду басып койгонубуз деле экинчи адамга эмне болуп эсептелет экен? Сүйүнүч тартуулоо эсептелет экен да. Пайгамбар айтат: "Кимде-ким ачуусун басып койсо, ачуусун сыртка чыгарбаса, сатараллаху аурата, Кудай Таала анын күнөөлөрүн жашырып коет, Кудай Таала анын кемчиликтерин жашырып коет" деп айтты. Хадистин уланысында: "Кимде-ким ачуусу келип, өч алганга кудурети жетип туруп", кеде ачууң келет да, бирок ачууңду мен мугалим болсом менен чыгара албашым мүмкүн да. Эртеге эсептеше турган күндөр келет. Анан мугалим менен ачууңду чыгара албайсың. Биягың кайнап атат, бирок аргасыздан эмне кылып турасың? Деп турасың, арга жок да, айла жок да, макамы бийигирээк, даражасы бийигирээк да, айла жок. Тишти көрсөткөнгө эмне болосуң? Айла жок да. Бирок кээде адам ачууң келет, кааласаң ачууңду эмне кылып алсаң болот эле? Андан чыгарып алсаң болот эле, катуу сөз сүйлөп койсоң болот эле, жаман сөз сүйлөп койсоң болот эле. Ушунчалык ошол учурда ачуусу келип, ачуусуну анын үстүнөн чыгарып ала турган мүмкүнчүлүгү бар. Кудурети жеп туруп, ачуусуну басып койгон, ачуусуну жашырып койгон адамды Алла Таала кыямат күнү жүрөгүндө тынчтык, бейпилдик, бактылуулук, ыраазы болгон абалда тирилтет деп айтты. Бул жерде кичинекей бир жакшылык, бир кичинекей бакытка бөлөнсөк, жүрөккө тынчтык келсе, эмне деп жыргайбыз билесиңерби? Жыргайсың го, рахаттанасың. Кыяматтагы жүрөктөгү тынчтык, кыяматтагы жүрөктөгү бакытка балким сөз менен, калем менен жеткизе албайбыз. Ачууң келип, өчү алганга кудуретиң жетип туруп, ошону басып койгон болсоң, эмне болот деди? Кыямат күнү Кудай Таалам сенин жүрөгүңө ыраазы болгон абалда тирилтет деп айтты. Хадистин уланысында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: карасаңыздар, Пайгамбарыбыз жакшы адам жөнүндө, жакшы амал жөнүндө, адамдарга сүйүнүч тартуулоо жөнүндө тылтыра нерселерди айтып келип атат дагы. Адам баласынын кулк мүнөзү дейт, адамды бийик кылат же төмөн кылат. Адам баласынын кулк мүнөзү кээде
балды менен уксуз аралашып кетсе бузулуп кеткен сыяктуу кээде адам баласынын амалдарыны жаман кылык мүнөзү бузуп талкалап жок кылат деп айтты. Кээде ушунчалык көп жакшы иш кылабыз, көп жакшылыктарды кылабыз, бирок жаман кылык мүнөзүбүз эмнеге чыгат экен? Кылган жакшылыктарыбыздын баарын эмнеге кетирип коюшу мүмкүн? Текке кетирип коюшу мүмкүн. Жакшылыкты кылып алып, анан кийин эртеси күн эмне кылабыз? Шумшук өткөндө эле сага мен жардам бербедим беле деп. Бир сөз менен эмне болду? Мен суура деп байкап, асманга учкан шамалдай учуп кетти да. Ошондуктан кулук мүнөз амалдарды сактай турган негизги нерселерден болуп эсептелинет экен. Ошону бир билип коелук. Биз элге, журтка, коомго аздыр, көптүр салым койсок, Кудай Таала мына ушуну эч качан текке кетирбейт. Бүгүн болбосо эртең, эртеге болбосо бүрсүгүн сөзсүз Кудай тарап кайтарып берет. Дүйнөгө белгилүү Сулайман Ражахи деген бир бай бар. Сауд Арабияда дүйнөнүн аз көп жерлеринде Сулайман Ражахи деген банк бар. Сулайман Ражахи деген бул шу адамдарга жакшылык тартуулаган адам да. Ошонун атына коюлган. Саудиядагы эң бай, эң кайрымдуу адамдардын катарына кирет. Сулайман Ражахи айтат: "Мен дейт кедей үй бүлөдө төрөлдүм" дейт. Кыйналган үй бүлөдө төрөлдүм дейт. Бир күн дейт мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. Мугалим пикникке чыгабыз деп калды дейт. 1 реалдан акча чогулту дейт. Үйгө барып, апаман, атаман 1 реал сурасам, 1 реал чыккан жок дейт. Биздин 1 сом да. Пикникке чыгат экенбиз, тоого чыгат экенбиз деп, 1-чи классымда ушул пикникке барайлы деп 1 реал сурасам, 1 реал үйдөн чыккан жок. Ыйлаганым айтпа дейт. Жумалап күн сайын ыйлайм дейт. Күн сайын шу жака акча чогултуп атат. Анан агайым ошол пикникке чыгыштан 1 күн мурун тыйындарды алып, кийин тыйын бербегенин байкады дейт. Мени байкады дейт. Анан окуучулардын көзүнчө Сулайман деп турчу балам деп тургузуп бир суроо берди дейт. Суроого жооп бердим эле. Дүңгүрөгөн кол чаап койгулачы мына Сулайманга деп кол чаап тургандан кийин мага 1 реал берди дейт. 1 реалды кайра агайга бердим дейт, эртеге пикникке чыкканга. Сүйүнүчүмдү айтпайт. Ушунчалык катуу сүйүндүм дейт. Пикникке чыгып келгенден кийин 1 ай менин жүрөгүмдө ошол сүйүнүч жүрө дейт. Айлар өттү, жылдар өттү дейт. Кудай Таала мага байлык берди. Бир күн олтуруп Палестиналык агайым эле дейт. Ойлонуп олтуруп агайымды эстедим дейт да. Ошондо агайым мага чындап мени суроо сураганда чындап берди бекен, баягы менин баягы туура жооп бергениме берди бекен же мага жөн эле баягы ошол мен менен барып келсин деп оңой суроону берип бир садака кылып берди бекен деп ойлондум дагы дейт. Эмне болсо дагы мени агайым көңүлүм көтөргөн деп анан агайымды издей баштадым дейт. Агайымды издеп тапсам дейт, ушул айылдын бир чекесинде жашайт экен дейт. Каарып калыптыр, картайып калыптыр дейт. Агайым таап агайым менен барып сүйлөштүм дейт. Агай, сизди көптөн бери мен издеп жүрөм. Сизден мен чоң суммада карызмын деп айттым дейт. Балам, мен эч кимге бир карыз берген адам эмесмин деп айтты дейт да. Анан ошо жылдары ушундай пикникке чыгып, анан ушундай чыкпай бир адамдын болгон окуя айтып атам дейт да. Ушул бергениңиз эсиңиздеби десем, күлүп дейт, мага ошол 1 реалды кайтарып бергениң келдиңби дейт. Анан жүрүңүз эми бир жерге барсам агайым баш тартат дейт. Жок дейт. Агайымды коюңуз деп ээрчитип келип, анан кийин шаардын ортосунан кийилтеген чоң виллага келип, агай, мынабы үй 1 реалдын акысы дедим дейт. Балам, бул нерсе көп го деди. Агай, шашпай туруңуз дейт. Дарбазаны ачып, дарбазага кирип, чоң машинаны берип, бул машина дагы сиздики дедим дейт.
Ағайым дейді, сүйініші көкке жетіп көздерінен мөлдіреп жаштар аға баштады дейді. Балам, бұл көп деп айтты дейді. Ағай, ошол мезгілде берген бір ұялыңыз маға бүгінгі мал үйге қарағанда, бүгінгі мына ушул машинаға қарағанда 10 есе, 100 есе көп маға сүйініш тартулаған деп ағайыма үйді дағы машинаны да бердім дейді. Құдай Тағалам жақшылық қылсаң құр қалдырмайды. Біреуге сүйініш тартуласаң, біреуге сүйініш кіргізсең, Құдай Тағалам еш қашан құр қалдырмайды. Бүгін болса ертең, ертеге болса бүрсіген сөзсіз қайтарып береді. Келгеле бір-бірімізге сүйініш тартылуғанға, бір-бірімізге жардам бергенге әрекет қылайық. Сулайман Нұран шейін қарасаңыз, Сауд Арабияға 200.000 дана құрма дарақ егіп, 200.000 дана құрма дарақ егіп, жеткеріп, ошол жердің барын Құдай жолына вақыф қылып таштады. 200.000. Бұл бір чекесі да, қылған жақсылықтарының бір чекесі. Құдай Тағалаға берсең, Құдай Тағалам шүтіп береді. Айтайын дегенім, бір-бірімізге сүйініш тартулайлық. Бір-бірімізге жақсылық тартулайлық. Жақсылықтың сүйініш тартулығының жолы толтыра. Қарасаңыз, жөн еле шүнтіп көңілін көтеріп қойсақ дағы, емне? Оп-ой, жеп жеңіл! Сүйініш тартулап қойсақ болады да. Еш нәрсе, жада қалса бір тыйын қорытпай, емне қылып қойсақ болады, адамға сүйініш тартылап қойыламыз да. Ішінестер бе? Ішінестер, мен шул нәрсеге мен бір күнде өзім көзіммен көріп тұрғандай ішенем менші. Ішінестер бе? Мен практика жүзінде көрсетейін сіздерге. Жөн еле, жылмайып қойсаң, сүйініш тартулайсың да. Ең адамға сүйініш тартулығының ең оңай жолы, ең жеңіл жолы, адамның жүрегіне түз, ең тез жете тұрған жол. Сен жылмайсаң, ағалам саға жылмайды. Соның ғой. Жеңілі болды. Мен қанша адам қазір сүйініш тартулығым да. Кейбіреулер сүйінейін деп отырады, бірақ екі ерінді ашқан қал, бұқ жетпей дегіз келеді. Айтайын дегенім сүйініш тартулығының жолдары толтыра. Келгіле, мен мамлекет маға емес, мен мамлекетке емне салым қоштым деген сұрауын өзімізге берелік. Келгіле, елімізге, жерімізге салым қошылық, мамлекетімізге салым қошылық. Жоқ еле дегенде, еш салым қошылық болсаңдағы жөн қам қылды. Емне салым қошам, қолымам емне келеді, еліме, жеріме емне салым қошам деп жөн еле мұндай. Адам қам қылса, Құдай Тағалам шул нәрсені береді. Ойланса, ниет қылса, Құдай Тағалам шул нәрсені бере береді. Мен сөзімнің ақырында бір оқиға тоқталып қояйын. Көп жерде айтып жүремін, бірақ бұл жерде дағы мен ойлаймын орды бар да. Алеппо деген шаар бар. Сирияда Алеппо деген шаар бар да. Халап деп қойды. Şu Алеппода бір жыгач уста бар екен да. Елім емне салым қошам деп күнде қам қылады екен да. Мемлекетіме қантып салым қошсам екен, елге, жұртқа қантып салым қошсам екен, қантып мен шул мұсылмандарға бір сүйініш тартылсам екен деп қам қылады екен да. Анан ойланып отырып, мен ең мықтысын жасаймын деген. Тоға шығып, дарақтарды кесіп, 10.000 дарақ жолдады екен. 10.000 дарақтан, бұтақтан мықсыз минбар жасайды екен да. Минбар. Мешіттегі баяғы имам шығып құтпа оқи тұрған столды не деп қояды? Минбар деп қояды. 10.000 жығаштан мық қолданбай емне жасайды? Минбар жасайды. Адам минбар жасап тұтып, мұшыл минбарды дейді, мен Қудус мешітке деп жасадым, Қудус мешітке қойым дейді да. Ошол мезгилде Қудус мешіті мұсылмандардың қолында емес, жүйөттердің қолында. Падышалар келеді екен, минбарды бізге саат десе, жоқ, мен бұны Қудусқа қоям. Ошол мезгилде бор бар, Бағдат деген да, Ирактың Бағдат шаарында екен. Бағдатқа, падыша Бағдатқа центральный чоң мешітке қойылысы, жоқ, мен бұл минбарды қаяқ қоям? Қудусқа қойған. Анан минбар ушунчалык кооз болгондуктан улам
Elge jurtqa söz кетет экен да. Ушунчалык бир Алеппо шаарында ушунчай кооз минбар жасалыптыр. Эч кимге сатпай атыптыр, Кудуска гана коем деп атыптыр. Анан Текет деген шаарда бир бала жүгүрүп мешитке кирип мешитте отурса, имам хутбада ошол минбар жөнүндө сөз кылып атыптыр да. Алеппо деген шаарда бир минбар жасаптыр, эч кимге сатпай атыптыр, ушунчалык кооз экен, мыксыз жасалыптыр, татынакай жасалыптыр, Кудуска гана коем деп атыптыр деп сүйлөп атыптыр. 8 жашар бала чуркап чыгып апасына чуркайт экен да. Апа ушундай Алеппо деген шаарда бир минбар жасалыптыр. Ошол минбарды Кудуска мен апарып коем десе, акылдуу таанышман эне, азаматсың балам, сен ошол минбарды сен коесуң дейт экен да. Дух берет экен да. Сен коесуң, колуңан келет, минбарды сен коесуң деп. Чындап эле баягы күндөр келип, жылдар келип, ошол жаш бала чоңоюп, ошол минбарды Кудуска келип коет экен да. Ошол бала кичинекей 8 жашар баланын аты Салахиддин Аюел. Салахиддин Аюел. Мен неге бул окуяны айтып атам? Жок эле дегенде ушу жыгач устадай кам кылышыбыз керек экен да. Не салым кошом да? Мамлекетке эмне салым кошо алам да? Эмне сүйүнүч тартуулай алам да? Мен элге, журтка, адамдарга кандай бир пайдам тиет да? Колумдан келеби? Не кыла алам да? Колумдан келген нерсени кылышым керек экен да. Ар бирибиз мугалим өз мугалим кесибин мыкты аткарса, студент өзүнүн окуусуна жакшы окуса, ушул чоң мамлекетке салым кошкон болуп эсептелинет экен да. Ошондуктан кам кылыш керек, келечек жөнүндө. Эмне салым кошом деген кам кылыш керек экен да. Могу жаш бала кичинекей 8 жашар бала дагы эмне кылды? Кам кылды да, ушул мен коем ушул нерсени деп алдына максат койду, кам кылды. Айтайын дегеним ушундай кам кылбайлык. Келгиле, бул азыр мамлекеттик деңгээлде Жогорку Кеңеш, Ажуз баш болумуна жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Дарага экүүгө өгүт иши жүрүп атат. Келгиле, салымшылык дарага келдик. Биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнүн өсүшүнүн бир эле жолу биз ушул жаштарды илимдүү билимдүү кылып тарбиялашыбыз керек. Анан кийин илгери баарыбыз эле айылда чогойгонбуз, билсеңер керек. Айылда биздин мен билбейм, айылда ушул кар кетиши менен январь, февраль, марттын башынан баштап терек бутамай, дарак экмей башталат эле. Майдын аягына чейин темселеп айылда иш бүтпөйт го. Биягына жөөктүн арыктын бул жагына эгип берсең, эми тиягына эгип коет, бул тиягына эгип кете бересиң. Анан эгип берсең, биягына эгип коет, тиягына эгип кете бересиң. Ушул баягы майдын аягына чейин эмне кылмай, жок эле дегенде теректи бутап, терек сайып кой дейт го. Жөн эле чыгып алып теректи бутап, сайга ар жакка апарып сая берет элек да. Ошол аталарыбыздын өзүрүн азыр көрүп атабыз, мөмө жемишини баарыбыз жеп атабыз. Айтайын дегеним, эгерде ушун үчүн жакшы сөз бар. Эгерде мамлекеттин өнүшүн кааласаң, эгерде 1 жылдык жашоону келечекти кааласаң, буудай эктеп коет, Эгер бүтүндөй келечекти кааласаң, кээ бир жерлерде 10 жылды келечектеги 10 жылдыкты кааласаң, анда дарак эктейт да. Ошондуктан келгиле бул айда ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, бир адамдан бир дарак деп моундай сунуштар келип атат. Мамлекеттик деңгээлде ушул нерсе өтө иши болуп атат. Салым кошолук. Эгерде тез байууну кааласаң, дарак эктейт. Эгерде оңой байууну кааласаң, дарак эктейт. Эгерде таза экологияда жашагың келсе, дарак эктейт. Эгерде мамлекетиңдин өсүп өнүгүшүн кааласаң, дарак эктейт. Ошондуктан келгиле мамлекетибизди көктөндүргөнгө, өстүргөнгө салымыбызды кошолу демекчимин. Бүгүн аз да болсо ушул коомубузда бири-бирибизге сүйүнүч тартуулайлык. Рамазандын акыркы 10 күндүгү көп-көп дуа кылалык, элибизге, жерибизге дуа кылалык. Бири-бирибизге дуа кылалык, элибизге, журтубузга дуа кылалык, бири-бирибизге сүйүнүч тартуулайлы демекчимин. Бар болгула, бактылуу болгула, бай болгула.